Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен болчу маек бул медосвидетельствование өтпөй койгон, ошонун аркасынан депортация болгон мекендештер жана мигранттар тууралуу болмокчу. Видеону баштаардын астында сөзсүз түрдө биздин Кыргыз диаспора кеңешинин YouTube каналына катталып коебуз. Себеп деген бул жакта эң актуалдуу мекендештерге керектүү миграция жаатындагы расмий маалыматтарды алып турасыздар. Анда эмесе кеттик. Урматтуу мекендештер, бизге Кыргыз диаспора кеңешинин колл центрине бир нече мекендешибиз кайрылды, региондордон кайрылды, Татарстандан кайрылды, Санкт-Петербургдан кайрылып атат, Екатеринбургдан кайрылып атат. Эми бул жерде мындай учур болуп атат. Барыбызга белгилүү болгондой, 21-жылдын декабрь айынан баштап Россияда миграция мыйзамына жаңы өзгөртүүлөр кирген. Сөзсүз түрдө ар бир чет элдик жаран отпечатка пальцасын бериш керек. Сөзсүз түрдө экинчиден медосвидетельствованияны өтүш керек. Эми медосвидетельствованияны көп мекендештер бир эле жолу өтүп коюп, андан кийин өтпөй жүргөн мекендештер бар. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системаларынын эң ыңгайлуусу, мыктысы, шарты жакшысы бул банк мир привилегий болуп жатат. Кыргызстанга приложение аркылуу сом которсо да болот, рубль которсо да болот, жана доллар менен алса да болот. Бүгүнкү күндө Байтүшүм деген банк менен иштешип жатат. Жакынкы арада Кыргызстандын бүткүл банктары менен иштеши баштайт. Шарттары ыңгайлуу, приложенияны көчүрүп алгыла. Азыр мен ссылка киргизип коем. Андан тышкары QR код аркылуу да көчүрүп алсаңыздар болот. Ада көчүргөндөн кийин тыйын которуп атканда промокод мекен десеңиздер 0,1% эмес, андан дагы арзандатылган чоң скидкалар менен тыйын которасыңар мекендештер. Кыргызстанга мекенибизге салымыбызды кошуп, экономикасын акча которо берели мекендештер. Эми мурда депортация, выдворенияны регистрациянын негизинде выдворение кылчу эле. Бул статья 18.8 деген статья эле. Регистрациясы базада болбой калса, же болбосо жашаган жери башка жакта болсо, ошол статьянын негизинде Кыргызстанга депортация кылып 3-5 жылга чектөө коюп койчу эле. Эми ушул эле статья 18.11 статьясы бул медосвидетельствованияны кайрадан тапшырбай койгон, анализди кайрадан тапшырбай койгон чет элдик жарандарды айрым региондордо, бардыгы эмес, айрым региондордо депортация кыла баштады соттун чечими менен. Бизге ошол бир жаран кайрылды, вот соттун чечими бул жерде турат. Бул жерде жакшынакай айтылып турат. Ошол Казан шаарында, Казань иштеп жаткан мекендешибиздин регистрациясыз базада бар, эмгек келишими базада бар, бирок медосвидетельствованиясы жок экен деп. Бир жыл мөөнөт берилет. Бир жылдын ичинде, допустим, сиз ноябрь айында тапшырсаңыз, кайра ноябрь айында сөзсүз түрдө кайрадан медосвидетельствование тапшырыш керек. Көп мекендештер азыр баары бирдики өзүм билемдикке салып, Сахарага барып, ошо анализдерди тапшырбай жүрөт. Бирок бул мыйзамды сөзсүз түрдө аткарыш керек. Убактыңыз болсо, сөзсүз түрдө ошону жылына бир жолу сөзсүз түрдө өтүп туруңуздар мекендештер. Азыр барсаңыз эч ким эчтеке дебейт, депортация кылбайт, жакшынакай тапшырасыңар. Ар кандай шылтоону айтып койгула, узартып өтпөй атсаңыздар, мен Кыргызстанда жүрдүм, жакында эле келдим, убактым болбой атты деп тапшырып туруп, ошону бир жылга дагы узартып алыңыздар. Себеп деген азыр полиция кызматкерлеринин чолоосу тибей атат. Чолоосу азырынча вот регистрациянын негизинде 18.8 боюнча выдворение кылат. Эми чолоосу тие баштаса, тийишерге адат таппай калып туруп, ошо 18.11ге да тийише баштайт. Ошон үчүн сактыкта кордук жок деп коет, өтүп коюңуздар. Анан урматтуу мекендештер, бул жерде айтып кетчү нерсе, эгерде кокустан силер ошо 18.8 менен
депортация выдворение болуп силерге штраф төлөп туруп Кыргызстанга чыгып кеткиле деп колуңарга кагазды карматып койсо, биз Кыргыз диаспора кеңеши иштешип аткан юридикалык борбор бар, агентум деген номерин айта кетейин, +7 925 55 55 905 мен да жазып коем. Ушуларга кайрылсаңыз силерге ошо выдворенияны кайра обжаловать этип, бул Россия жергесине легалдуу жүрүшүңүзгө шарт түзүп беришет мекендештер. Анан дагы бир жарнама катары айтып кетчү нерсе мекендештер, биз Кыргыз диаспора кеңеши бир нече ишкерлер менен, ишкер мекендештер менен кызматташууну баштадык. Бүгүнкү күндө медклиникага клиника Маманова деген мыкты жигитибиздин клиникасы бар экен. Ал жерде ошол Кыргыз диаспора кеңешинен барган мекендештерге 10%-дан 15%-га чейин скидка кылып беребиз деп метро перевода жайгашкан экен. Андан тышкары ишемби күнү баргандар, боюнда бар мекендештер бекер УЗИ кылып, бекер консультация кылып берет, бекер бир сыйра карап беришет. Андан тышкары воскресенье, жекшемби күнү барган мекендештердин тишин бекер дарылап беребиз деп убада беришти. Мен азыр алардын да контактларын жазып коеюн. Бирибизге себепчи болуп жүрө берели, бирибиздин ийгиликтерибизди кубанып жүрө берели.